Биринчи жолу орозо кармагандар үчүн биринчи Рамазандын алдында кыжалат болосузбу? Суга чыдабай калбаймбы? Эсим ооп калбайбы? Жумушка кантип жетишем? Ушундай суроолор биринчи жолу кармагандын баарынын оюнда болот. Билиңиз, дүйнөдө миллиондогон адамдар жыл сайын орозо кармайт. 10 жаштагы балдар да чыдайт. Курулушта иштегендер да көтөрөт. Сиз да көтөрөсүз. Алгачкы күндөрү көңүлпөй, кыйналуу кадимки нерсе. Баш оорушу мүмкүн. Алсыздык сезилиши мүмкүн. Организм жаңы режимге өтүп жатат. 3-4 күндөрү жеңилдеп калат. Сухурда жай синген тамак жегиле. Каша, жумуртка, сүзмө. Сууну жакшы ичип алыңыз. Тузду жана өтө таттуудан оолак болуңуздар. Алар сусатуунун күчөтөт. Күндүз тамакты көп ойломоңуз. Өзүңүздү иш менен алаксытыңыз. Куран окуңуз, дуа кылыңыз. Убакыт билинбей өтөт. Ифтарда тамакка дароо жабышпаңыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөндөй суу жана курма менен баштаңыз. Анан жеңил шорпо, жарым сааттан кийин негизги тамак. Эң негизгиси жакшы маанай. Рамазан өзгөчө ай. Бул айда Аллахка болгон жакындыкты башка убакта сезбей тургандай сезесиз. Ал сезим эсиңизде көпкө калат.